Баарыңарга салам. Менин атым Ли Айгерим. Мен Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык соода борборунда чакан жана орто бизнес үчүн электрондук соода иши боюнча сертификацияланган консультантмын, маркетологмун. Бүгүн биз сиздер менен Инстаграмда баракча түзүү жана кандай этаптарды өтүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи кезекте сиздердин эсиңиздерге салгым келет. Инстаграм изилдөөлөргө ылайык жаккан брендтерге байкоо жүргүзүү үчүн абдан ыңгайлуу платформа. Ошентип келгиле Инстаграм баракча түзүү боюнча текшерүү тизмесин айталы. Чек-лист же баракча. Баракчаны тариздөөгө эмне кирет? Биринчи бул нейминг, колдонуучунун аты, экинчи бул профилдин аты. Үчүнчү бул баракчанын сүрөттөмөсү же биографиясы, же био, биз аны ушинтип атайбыз. Төртүнчү бул аватар же фотосүрөт. Бешинчи highlights, тиркелген stories, окуялар деп айтабыз. Жана алтынчы бизнес профиль. Орточо адам 5 секундта баракчанын таризделиши ага жагарын аныктайт. Эгер жакса, андан ары контентти иликтейт жана жазылуу жөнүндө чечим кабыл алат. Жакпаса ал чыгып кетет. Баракчанын неймингинен баштайлы. Эки маанилүү опционал критерийлер: креативдүүлүк же жөнөкөйлүк. Ал эми эң жакшысы тигиниси да, мунусу дагы болгону. Мисалда силер жергиликтүү марканын баракчасынын аталышын чапан сар көрүп жатасыздар. Бул аталыш эки сөздөн куралган. Чапан жана сар бул ушул брендтин негиздөөчүсүнүн биринчи муну. Абдан креативдүү жана жөнөкөй аталыш. Сиз компания үчүн профайл түзүп жатканда аталышында компаниянын аты же ишмердүүлүк чөйрөсү чагылдырылышы мүмкүн. Биздин текшерүү тизмебиздин экинчи пункту профилдин аты. Бул жерде сиз билишиңиз керек болгон эң маанилүү нерсе Инстаграмда негизги сөздөр боюнча издегенде профилдин аты таасир берет. Айтмакчы, бул Инстаграмда гана эмес, Гуглда да, Яндекста да ошондой. Азыр көпчүлүк адамдар өзүнүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн Инстаграмда издөөнү пайдаланышат. Тамак, көңүл ачуу, кесипкөйлөрдүн кызматтары, жаңы орундарды издөө жана башка көптөгөн нерселер. Ошондуктан, эгер бизнес үчүн сиздин жеке аккаунт эмес баракчаңыз болсо, муну жаңы кардарларды тартуу үчүн колдонуу керек жана профилдин аты менен суроо талап кылуу керек. Ошол боюнча сиздерди издөө үчүн. Мында мен сизди издей турган суроо талапты, сөз айкашын алдын ала билүүгө кеңеш берем. Мисалга көңүл буруңуздар. Honeymound компаниясы профилдин атында Бал Бишкек деген сөз айкашын пайдаланат. Алар Инстаграмдын издөө суроосунда биринчи чыгышат. Текшерүү тизмеси боюнча андан ары кеттик. Азыр биз профилдин сүрөттөмөсүн же профилдин биосун талкуулайбыз. Инстаграмдагы тариздөөнүн эң маанилүүсү. Бул жерде сиздер өзүңүздүн же компанияңыздын ишмердүүлүгүнүн бардык маңызын чагылдырышыңар керек. Сизге жазылуунун артыкчылыктарынын себептеринин бардыгын көрсөтүү керек. Кызыктуу фактыларды, көңүл бурдуруп жада калса сатууну да уюштуруу керек. Профайлдын сүрөттөмөсү адаттагыдай болбош керек. Негизи сиз Инстаграмда кайталанган сүрөттөмө менен бир дагы аккаунт таппашыңыз керек. Мисалга алсак, 12 Stories'нын сүрөттөмөсүндө подводка кийимдин 12 коллекциясын алып келет. Бренд жылына ушунча чыгарат. Андан ары кеттик. Аватар же профилдин сүрөтү. Эгер жеке профайл болсо, сиздин бетиңиз көрүнгөн жакшы фото сүрөтүңүз керек. Жазылууларыңыз аз болсо, түшүнүксүз эч нерсе койбош керек. Сизди бот деп эсептеп коюулары мүмкүн. Эгер компаниянын аккаунту болсо, жакшы сапаттагы логотипти койсо болот. Же сиздин продуктунун фото сүрөтүн койсо болот. Слайд номер 8. Highlights деген же бул тиркелген stories. Профилдин сүрөттөмөсүнүн астына стористен альбомдор. Сторис азыр Инстаграмдагы сатуулардын маанилүү бөлүгү. Алар статистикага таасир этет, жаңы кардарларды тартат жана эски кардарлардын көңүлүн бурат. Highlights'ка эмнени бекитсе болот? Кардарлардын пикирлерин, маанилүү окуяларды, социалдык тармактарга шилтемелерди, акцияларды жана ойнотууларды, актуалдуу суроолорго жооптор, өзү жана өзүңүн компанияң жөнүндө маалымат. Экрандагы мисалга көңүл буруңуздар. Биздин текшерүү тизмебиздин акыркысы бизнес профиль. Инстаграмда техникалык жактан бардык аккаунттар экиге бөлүнөт. Бизнес жана жеке.
Бизнес аккаунт бул баракча компанияга гана арналат дегенди билдирбейт. Сиз адамдын профайлын ошондой эле бизнес аккаунт аркылуу жүргүзө аласыз. Бул ага белгилүү артыкчылыктарды гана кошумчалайт. Жеткиликтүү аналитика чалса болот, кат жөнөтсө болот, локация көрсөтүлөт. Аккаунтту идентификациялоо, телефондон жарнама жөнөтүү, мунун бардыгы бизнес аккаунттун көрүнүктүү артыкчылыктары. Менин жеке сунушум: эгер сиз Instagram аккаунтуңуз өз алдынча сатуулардын онлайн каналы болуусун кааласаңыз, сөзсүз бизнес профилге өтүңүз. Ошентип, биз сиздер менен Instagram баракчаны түзүүнүн 6 этабын талкууладык. Бул социалдык тармакта сатуунун онлайн каналын орнотуунун башталышы болот. Ал эми кийинки сабакта биз сиздер менен Instagramда сатуулардын эффективдүүлүгү жана аларга эмне таасир берери жөнүндө сүйлөшөбүз.